Акыйкат издебе, акыйкатта жаша деген бар да. Ар дайым өзүңөр таза, өзүңөр ак болуш керек. Бирөөнүн чындык издеп, бирөөнүн справедливость издеп, анан бирөөнүн бир нерсе күткөн адам эле бактысыз адам болот. Эмне дегеним себеби айтайын мен. Көп иш кылдык. Ошо биз менен иштеген адамдардын көбү керек болсо поварлар эт уурдап кармалчу да, эт уурдап. Иштегендер, кийим саткан магазинде иштегендер кийим уурдашчу. Бир свадебный салондо бизге бөлөк отчет жазып, тигилерге бөлөк ортосунан акча жегендер көп болгон да, аябайчы. Анан бирок бир ошонун нерсесин айта кетейинби? Ошол уурдап, ушинткен бирөө да жыргап, байып, дүйнө кыдырып салып кеткен жок да. Анткени эмне? Анткени башыңарда эгер жакшы жаратуучу нерсе болбосо, бир жараткан да бизди бирдеме жаратсын деп, ачсын, гүлдөсүн депчи. Эгер силердин башыңарда бир нерсе уурдап алайын, 1 килограмм эт катып кетейин деген мээңерди ошол занимать этип турса, силер кантип ресторан ачасыңар, кантип бир туристтерге ылайыктуу, өзүңөргө ылайыктуу, үй бүлөңөр келечекте жакшы жашай турган бир нерсе жарата аласыңар да. Бир жерден самын уурдап кетейин, бир жерден порошок уурдап кетейин, иштеп аткан жериңерден кийим уурдап кетейин деген акыл Кудай берген там. Аяк чеги жок акылыңар мынчалык бир самын, мынчалык эт, мынчалык бир зубочистка, мынчалык бир нерсени көрсөтпөй алып кетейин деген оюңарга о жерге алып келип алсаңар, эч качан жыргабайсыңар дагы, жыргап өмүр сүрбөйсүңөр да. Ушуну бир билип койгула. Анан эгер бир жерде иштеп, жана оюңарда бирдеме уурдап алайын, бирдеме катып кетейин, калтуура иштеп алайын деп жүргөн болсоңор, ошол видеону уккандан кийин ошону сразу мээңерден ыргыткыла да. Ошол майда чүйдө нерселер мээңерден ыргыса, чоң нерсе келет да. Мык, строительный стройкада иштегендер мык, балка бирдеме чөнтөгүнө сала берет да. Антип сен эч качан жыргабайсың дагы, үй салсаң да үйүңдүн берекеси да жок. Кандайдыр бир жакшылык алып келбейт да, үйүңдө ар дайым жамандык из чыга бериши мүмкүн. Ошондуктан туугандар, акыйкат издебей келет, акыйкатта жашагыла. Мени алдап, уурдап, тиги быгы кылып кеткендерде мен мындай неметпейм да, кабагым бузулуп, нерв болуп, там потолок теп, жинди болбойм да. Неге? Анткени мен Кудай адамга ууручулукту да берген, ачкөздүктү да берген, ошондой акыйкаттыкты да берген, анан ошол экөөнү различать этсин деп акылды берген да. Анан ошол адамды бир көргөндө сен эч качан билбейсиң кандай экен. Адам ситуацияга жараша, обстоятельствага жараша өзгөрөт да. Ошондуктан алтындар, акыйкатта эле жашагыла. Сөзсүз келечегиңер да кең болот, жашаган өмүрүңөр дагы таза болот, анан акылыңар дагы көп нерсе ачканга, жакшы ийгиликтерге жеткенге себепкер болот.